Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı musulman bir tuğanlar. Barыңыздарга жараткан Аллахтан тынчтыгы саламы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Көпчүлүктүн суранганы боюнча, кечеги күрөштөгү чыр-чатак боюнча сөз ката кетейин дедим. Ал жерде аябай жакшы майрамдык маанайда өтүп аткан. Албетте эки палван чыгып, бири экинчисин ушул таза жерге чапкан. Көрүп турдук бардыгын. Анан кийин спорттук маданият чапкан жыгылган палванды тургузуп, кайра машаалла кучакташып, анан кетишчү да. Тургузганда тиги жыгылган палван аябай ачууланып, ызаланып, өзүн ушу кармай албай, жыгыткан палванды жерге бир чаа берди кайра. Ушу туура эмес кылды, но бир чаа берди. Анан эле эмнеде 30-40 киши күйөрмандардан ар жактан эле ушул баса калды да. Барып туруп ушул жерди барып токмок алып берди. Ушул тиги бир ката кетирсе, күйөрмандар бул жерде 30-40 ката кетирди да. Бул кичине маданиятсыздык болуп калды. Дагы жакшы, Кудайга шүгүр, ошол жерде милиция кызматкерлерине рахмат. Учур да келип калды дагы, ошо баланы коргоп, тияк бияктан менен ажыратканга аракет кылып калды. Бирок күчөйүп баратат, карасам, тиякта мен токтогула микрофонду алып кыйкырсам дагы токтобой кетип атат. Анан Ихлас сүрөсүн, Курандагы Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн окуй баштадым. Себеп дегенде бул сүрөлөрдүн чоң таасири баягы шайтанды кубалай турган, ачууну баса турган, ушундай өтө чоң таасири бар, кызыккандуулукту баса турган чоң таасири бар. Кайра окуганымда анан тынчтанып кетти. Акырын кулактарына Курандын аяттары кирди. Шайтандын азгырыгы өзүн билбей калган учурларда ушул сүрөлөр окулат да. Өзүнүн ачуусун алдырып атканда, көзү кызарып ошондо жаман нерсеге кетип атканда, баардыгы жинденгенден да. Жин шайтандар ошондой жинденгенде жатат. Баардыгы тынчтанып калды. Болбосо мына күйөрмандардын эмне иши бар аерде? Жакшынакай туруш керек. Ажыда судья деген бар. Эгерде ошо туура эмес иш кылдыбы, аны жазалай турган, дисквалификация кыла турган, жоксо да башка чарасын көрө турган судья дегендер бар да. Мына ошентип анан кийин тополоң болуп кеткенден кийин Куран-ы Каримдин аяттары менен, берекеси менен баардыгы алхамдулилlah тынчтанып кетти. Бирок албетте андан кийинки спорт уланып кетти, баардыгы жакшы маанайда. Жараткан Алла Таала баарыбызга кызыккандуулукту баса турган, бири-бирибизди сыйлай турган, жакшы спорттук маданиятты өнүктүрө тургандарга кошкон болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.